Мен бул жумуштан отурган үчүн тердим интернеттен. Номерлердин бири дагы иштебейт. Биздин элчиликтердин. Яндексте отзыв деген жери бар. Ошол жерге жазып калтырсаң болот. Ал жака кирсем, элдин бардыгы даттанып арыз жазган экен. Элдин баары жазыптыр. Ой, элчилик эмнеге отурат? Ой, мен барсам мындай мамиле кылды. Ой, караган жок. Ой, тиги какшап бүттүм деген арыздын, отзывдардын баарын окуп көрүп, анда элчилик айтканда эмне деген эле тыянак менен мен кайрылган жокмун элчиликке. Мен болгону ошол Сахарованын ген директоруна кайрылгым келип атат. Мен бүгүн ошол ген директорго арыз жазам. 30 күндүн ичинде каралабы, 2 айда каралабы, мен жолун күтөм. Мен ошол аялдын айткан сөзүнө мен капамын. Биз андай мамилеге татыктуу эмеспиз деймин. Мен жана менин мекендештерим биз андай мамилеге татыктуу эмеспиз. Мен туура түшүнөмүн, биз катачылык кетиребиз. Бирөө сөзгө түшүнбөшү мүмкүн, бирөө өзүнүн мындай этиканы колдонбой бир нерсе кылып коюшу мүмкүн. Адам ар кандай болот. Бирок эч качан эмнеге бияка келесиңер деген сөздү алар айтканы акысы жок деп ойлоймун. Демек, сиздин сөзүңүздөн улам элчилик деле сизге эмне болду деп абалыңызды сурап кайрылган жок, э? Элчиликтен мага эч ким чыга элек. Жардамга то есть жардам дейм, байланышка чыга элек эч ким. Жок азырынча. Түшүнүктүү. Сиз негизи өзүңүз Лейлектен болосузбу? Мен негизи ооба Баткен областына караштуу Лейлик районунан болом. Негизи өзүңүз көп жылдан бери иштейт экенсиз, Москвада. Көп жылдан бери иштейт экенсиз. Мындай орой мамилеге, ушундай мамилеге биринчи жолу туш болуп атам дедиңиз, э? Эми орой мамилеге биринчи жолу туш болгонум жок, чындыгында. Алдын ала айта кетейин, учурдан пайдаланып. Мен бул сөздөрүм менен эки улуттун же биздин орустар менен, Орусия менен ортосунда эч кандай ызы чууну чагылдыргым келбейт. Эч кандай пропаганда кылгым келбейт. Бул сөздөрүм менен ошого кошо өзүмдүн мекендештеримди дагы жаман жакка чакырып, мына бизге ушундай мамиле кылып атышат, мен дагы ушундай, биз да ушундай кылалы деп айткым келбейт. Балким бизге ошондойлор туш болгондур деп эле айта кетейин. Анан мамиле боюнча мурда туш болгон учурлар болгон, бирок ал мынчалык массалык түрдө болгон эмес. Ал бир гана адам бир нерсе деп сүйлөп койгон учуру болгон. Түшүнүп атасыз да? Бул дегени мен магазинде болуп калат, орус кассирлер болуп калат, анан былтыңдап, тылтыңдап, мынтип эле, эптеп эле бир нерсе кылып койсо, эми чарчайт, туура түшүнөм, маанайы жок деп коесуң. Кээде болуп калган учурларда мен сразу эле жообун берет элем. Сразу эле айтат элем. Болду, кыл, кел, чагылышпайлы, кырылышпайлы деп эле жообун берип коет болчумун. Бирок именно ошол Сахарова барган күнү мен бул нерсени массалык түрдө көрүп атам. Бир адамдан эмес. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. Жок эле дегенде 7 адамдан ушундай мамилени көргөндө бул нерсе катуу тиет экен. Тиет. Балким башка мекендештерибизге ошондой мамиле кылса, алар унчукпай аткандыр. Балким алар башына балекет үйгүсү келбей, унчукпай эле ии деп эле өтүп кетип аткандыр. Бирок мага жаккан жок. Анан мени флюорографиядагы отурган врач чакырганы жаккан жок. Эмне деп чакырды ошол врач? Ал врач менин кыз киши экенимди билген жок. Биздин браслеттеги номер менен терезе баягы окошкодагы эмеге карап, кайсы кабинетке кирет экенибизди айтат. Ошол экрандан биздин номер пайда болгондо кабинетке кириш керек болот. Бул ичиндеги адамдар чыгарбай туруп мени чакырыптыр. Мени да балким эркек деп ойлогон чыгар. Ал жагы дагы бар. Анан мен эшикти ачып кирсем эле 3 эркек туруптур ичинде. Анан 3 эркек турган экен, үстүндө эми флюорография билесиз. Үстүндө кийими жок турган экен. Ама монтип көзүмдү жаап эле тескери карап чыгып кетсем, девушка деп эле бакырып, кайра бакырып чакырып калды. Анан кайра монтип көзүмдү тосуп алып кирдим. Что десем, иди ко мне. Иди. Ко мне иди деп чакырып атат да. Түшүнүп атасызбы? Орустарда мынтип иттерди чакырат. Же болбосо кичинекей жаш баласын эркелеткенде, иди ко мне мой малыш, сладкий мой деп мындай, иди ко мне деп мындай кучактап, ошондой выражение болуп түшүнөт бул нерсени, мен ошондой түшүнөмүн. Анан мен ойлобойм, ал мени жакшы көргөндөн ошентип иди ко мне деди деп ойлобоймун да. Анан кайра киргенимде
Тут мужики, оказывается, дедим. Тут, оказывается, мужики есть. Я приду, когда они выйдут, дедим. Десем ички кабинетин көрсөтүп, жана тосмосу бар жерди көрсөтүп, ошол жака өт дагы чечинип тура бер деди. Анан мен айттым, чыгып кетишсин анан дедим. Ошондо флюорографияга эркек киши тартты сизди? Жок, аял киши болчу. Бирок башка өлкөнүн жараны турган 3 эркек. Түшүнүктүү. Аты жөнүңүздү толук айтып коесузбу же кошумча айтырга сөзүңүз болсо кошумча алып коебуз. Мен ошол история боюнча мени биринчи жолу жанакы Елена Юрьевна ызаланткан болсо, эмнеге келесиңер деп. Экинчи жолку ошол флюорографиянын врачы болду. Анткени чечине бер деп коюп, мени ар жака өткөзүп, анан все, они ушли деди, выходи деди. А мен чечинип алып чыктым. Чыкканда алар толук чыгып кетпептир. Бирөөсү жана кире бериштеги жерде калыптыр. Анан мен уже жарым жолго келип, жана флюорография аппараттын ичине кирген атканда тиги чуркап чыгып айтып атат берки эркекке. Бияка карабай тур, чыкпай тур, моякта кыз бала бар деп айтып атат да. Мага ошол жери жаккан жок. Мен каяктан билем кандай адам. Эмнеге мен бир кабинетте бир эркек менен антип мен түшүшүм керек аппаратка. Эмнеге толук чыгарып жиберип туруп анан мени чакырган жок. Менин кыз киши экеним, аял киши экеним көрүп турат. Ошого ачуум келди. Анан вы же сказали, что все ушли десем. Да я ему сказала, он не посмотрит даже деп койду. Анан айла жогун чукпай эле кирип флюорографияга түшүп, анан кийиндим дагы ызаланып чыгып кетип калдым. Түшүнүктүү. Негизинен бардык медициналык процедуралар бир жерде өттүңүз, Бир жерде, ооба. Бир мекеменин ичинде сектор болуп бөлүнөт, 5 сектордон турат экен. Буга чейин баягы жалпысынан сизден канча акча кетти ошо медициналык кызматтарга? Биз 7250 рубльдан төлөдүк. Анан чыккандан кийин иним айтты, эгерде паспортуңдун переводу болгондо, балким 6250дөн болмок деди. Перевод жок үчүн 7250дөн болуп калды деди, туура. Бирок бул нерсени биздин документтерибизди оформлять этип атканда бизге айтыш керек болчу. Сенде переводуң жок экен, ошон үчүн сен монча төлөйсүң деш керек болчу. Эч ким эч нерсени айтпайт экен, жөн эле кагазды берет, төлө дейт, барып төлөп коет экенсиң. Анан кийин менде бир суроо. Дагы эгерде үнүм ушул бийликке жете турган болсо, элчиликке жете турган болсо, алар ушул маселени карай турган болсо, менде дагы бир суроо жаралып атат. Эмнеге бизден перевод паспорта талап кылышат? Эмнеге? Анткени бизде латын тамбасында өзүбүздүн кириллицада дагы жазылып турат бардыгы. Жазылып турат, ал эмнеге жазылган? Ошол Орусияда, башка жерлерде бардыгы түшүнүшү үчүн эки тилде жазылып турат. Загран паспортубузда, ID картта. Бирок ошого карабастан бизден перевод талап кыла беришет. Эмнеге? Мен бир мекемеден ошентип сураганымда айткан, кантсе дагы сен чет элдин жаранысың ошон үчүн. Логика, анда эмнеге латында эле жазып коюшсун анда? Баары бир акча коротуп атабыз. Перевод дейт, башка дейт, бул мынча, мунун мынча дейт. Анда эмнеге орусчасын кошуп жазып атат? Ошол нерсе. Мен аябай суранат элем ушул нерселерге маани берип карап коюшуна, чындыгында. Ушул маселеге. Рахмат, сиздин фамилияңызды билсек болобу? Муратова Алтынаймын. Рахмат. Канча жаштасыз? 32 жаштамын. Рахмат, биз ушул окуя боюнча атайын материал даярдап деп атабыз. Жок эле бир 10 минуттага чейин болот. Ошон үчүн айрым сөздөрүңүз кесилип кетсе, эми кылабыз, бирок тоо тер жерине алып чыгабыз, Боло берет, тоо тер жери болсо, үнүм жетсе, эгер ушул маселени карай турган болушса, өтө кубанычта болом. Анткени мен өзүмдүн биз элчиликке дагы запрос жөнөтүп койгонбуз. Ушул маселе боюнча силер реакция кылып атасыңарбы деп, байланыштыңарбы деп. Алардан жооп келе элек, бирок жооп келбесе, анда материал чыккандан кийин жооп беришер. Балким күтөбүз. Сизге дагы чоң рахмат. Мен бул сөздөрүм менен, бул айткан нерселерим менен болгон элиме тынччылык каалайм, бакубатчылык каалайм, жакшы жашоону каалайт элем. Эч ким бул жакка жыргаганынан келбейт. Мен ойноп күлгөндөр бар, бирок алгач деп ойлойм.
албетте биз эми мен негизи жеке өзүм сенин жагдайыңды жакшы түшүнөм себеби мен ата энем өзү мигрант ошон үчүн